Урматтуу мекендештер, мына бүгүн бизге биздин пациент келди. Бул пациентти мен сиздерге көрсөткөм. Өзү 57 жашта. Матканын өзүндө, тело матка деп коет, ошо матканын өзүндө миома болгон. Правый оң жакта яичниктеги 2 киста болгон. Биз февралда дарыладык. Февраль-март 2 ай дарылагандан кийин маткадагы миома экеси кичинерген. Оң яичниктеги 2 кистанын бирөөсү кичинерип кеткен. Бирөөсү совсем эле жок болгон, такыр эле жок болуп кеткен, экинчиси размери кичинерген. Мына эми ошол маткадагы кичинерген миома менен оң яичниктеги кичинерген кистанын размери кандай болуп калыптыр деп мага келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы, өзүңүз кандай сезип жүрөсүз өзүңүздү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Мурунку биринчи келген акыбалга караганда өзүңүздү жакшы сезесизби? Мен өзүмдү аябай жакшы сезем. Жеңил сезем. Мындай мурдагы проблемалар жок да азыр. Уйкуларыңыз кандай болуп калды? Жакшы шүгүр. Мурун сизде ушу аялдын жыныстык орган жагында оору болчу беле, болбочу беле? Билинген ушу матка, киста бар экен, ооруп билинчү беле, же билинген эмес? Билинчү беле? Билинген. Оорудошуп, туман бери ооруп калганда. Азыр ошол оорулар барбы? Жок. Азыр ошол оорулар жок. Эми мына урматтуу мекендештер, мен 3 немени тең, УЗИни тең мына азыр салыштырып, бүт көрсөтүп бердим. Демек сиз бизден кеткенден кийин мен айткан ыкмаларды колдонуп жүрөсүзбү? Колдоном. Так, эмне кылып атасыз? Биринчиден бул сахар жебей таттуулардын баарын жебей калдыңыз. Так. Сүттү такыр ичпейм. Сүт оокаттарын такыр жебей калдыңыз. Жебейм. Сүт, сыр, быштак, айран баарын, сүт аттуунун баарын, сүттөн жасалган баардык азыктарды жебей калдыңыз. Так. Анан эми унга келели. Ундан да ошо жейм өзү карынан жейм. Ал да болбойт бирок. Бирок баягы мурда көп жечүмүн аябай карынан да. Ошону жебейин деп өттүм да, өзүм мындай. Печенье, борсо, каттама, ошо ундан жасалган нерселерди жебей да калдыңызбы? Ооба, азайтып, мындай өзүм контролдо болуп мурда, контролдо ичмесин. Салмакта барбы өзгөрүү? Салмакта бар. Канча кило? 90дон ашчумун, азыр 87-88 болдум. 5 килограмм нары берген да? 90 ашканда канча? 92 болуп берет. 94 болчумун. Значит 6 килограмм, абдан жакшы. Эми урматтуу тууган, мен сизди сүйүндүрүп коеюн. Мына бул УЗИ боюнча сиздин биринчи келгенде, дагы кайталап берем, биринчи келгенде жыныстык органда миома болгон, чоң. Оң яичникте 2 киста болгон. Бул чоң миома экесиге кичинерген. 2 яичниктеги, оң яичниктеги 2 кистанын бирөөсү совсем жок болгон. Лечениядан кийин 2 айдан кийин экинчи яичниктеги экинчи киста экеси кичинерген. Демек сиз бизден кичинерген миома менен, кичинерген киста менен кеткенсиз. Азыр сиз үйдөн өзүңүз ошо жебей деген тамактарды жебей, күнүгө мен айткан көнүгүүлөр жасап турдуңузбу? Жок, жасаган кантип кылдым. Эми жасаганды жасап, бирок жасабай койгон жок, жасап атасыз, көбүрөөк өттү чыгарыңыз. Өттү чыгарганга адам аракет кылыш керек. Ошончо ичеги жакшы иштейт, анан матка жакка жакшы кан барат дагы, булар дагы кичинетет. Демек мен сизди сүйүндүрөйүн деген нерсе, ошо экесе кичинерген дагы экесиге кичинердир. Сиз 24 менен келгенсиз, маткада миома менен, ал 16га кичинерген, 16 мм. Азыр 9 мм болуптур. Көрдүңүзбү? Яичниктеги сиз 25 менен кеткенсиз, азыр 14 болуптур. Көрдүңүзбү? Киста. Демек сиз дагы да болсо мен айткан ыкмаларды колдоно бересиз. Урматтуу мекендештер, мен муну менен эмне айтайын деп атам? Адамдар biz ушундай ойлойбуз да, окуй мага бир профессор болуп калса, профессорду мен ошондон алсам экен, ошо профессордун жазып бергенин иче койсом экен дейт да, жок. Сиз өзүңүзгө өзүңүз профессорсуз. Көрдүңүзбү? Сиз
3 тамақ мен жебе деген жебе қойдыңызбы? Мен айтқан көнүгүүлөрдөн анча мынча унутуп калсаңыз да барып жасап атасыз да. Чынбы? Көнүгүүлөр жасап атасыз. Мен айткан ыкмаларды кылып атасыз, сууну ичип атасыз. Кыймылдап атасыз. Ертең менен сөзсүз. Нервти тынч болгон амурун сиз аябай мен абдан жакшы эстейм сизди. Сиз аябай напряжен келгенсиз. Эмне болом, эмне болом, эмне болом, эми кандай болду, эми кандай болду деп. Мына сиз азыр абдан өңүңүз агарган, абдан жакшап коюп аткан териңиз, спокойный болуп калгансыз. Көрдүңүзбү? Спокойно болуп калдым. Абдан спокойный. Мен сизди урушат көчүм, спокойный болуңуз. Спокойный болуңуз деп, Мен аябай тынчым кетип калган да. Тынчыңыз кетип калган, Так, урматтуу мекендештер, мен эмнени айтайын деп атам. Адам өзүн өзү жакшы кылат. Биз бир аз эле себепчибиз. Биз ошол сиз мен дайыма айтам да, сиз мында ылайга батып каласыз. Ылайга батып келдиңиз да, мында грубо айтканда. Биз ошо сиздин ылайыңызды сыртыңыздан көрүп койдук. А ички ылайды уже кетириш бул ар бир адамдын өзүнүн колунда. Алтын таблетка издейбиз. Жок. Мына алтын колдор менен эле биз күнүгө өзүбүздү массаж кылып эле, күнүгө ушул колдорубуз менен таза суу ичип эле, ушул колдорубуз менен же дегенди жеп, жебе дегенди жебесек эле биз оорудан арыла баштаганбыз. Мынакей. Мына сиздерге пример. Бапаеванын лечениясынан жакшы болдубу деп сурагансыңар да, жок силер ошол мезгилде эртерээк сурап койгонсуңар да, себеби деген менин методумду эми эле башташ дейдилерчи. Мен бул методду 6 жыл болду баштаганыма. Бирок бир да кыргыз көңүл бурган эмес. Андан кийин 3 жылдан кийин адамдар бир аз чүрүп 3 жылдын ичинде дагы бир-эки адам келчүлөр. Мына былтыркы коронавирустан кийин ушул метод бир гана бул миома эмес, яичниктеги киста эмес, вирусту дагы бул кууп адамды жакшы кыла турган адам сезгенден кийин сентябрдан баштап мага адамдар келе башташты. Мына декабрда ушул ооруларын билип, февралда мага келген тууганыбыздын результаты мынакей. Результатты силер 10 күндөн күтпөгүлө менден, 1 айдан күтпөгүлө. Результатты мен сиздерден күтөмүн. Мен сиздерди ушул жолго салып коёмун. Анан кийин результатты өзүңүздөр бересиздер. Туурабы тууган? Туура. Айтыңыз, оюңузду айтыңыз. Эң биринчи эле бул мен доктор Бабаева чоң ырайчылык билдирем. Ушундай жакшы жолго салды. Ич көңдөйдү тазалаш, иче карын келип, иче карында экенин мен билчү эмесмин дейсиздер. Түшүнүгүм да жок болгон. А буяка келгенде ошол жанагы лечениялардан улам, массаждан улам, мен түшүндүм да. Негизи биз ушу ич көңдөйдү тазалашыбыз керек. Ушу ич көңдөйдөн баардыгы ооруп кетет экен. Абдан туура. Жанагы давление, сахар, ошо жаман тарыптын баары негизи ич көңдөйдөн кетет экен. Ошондон күчөп кетет экен да. Ооба, мынакей. Ошондон улам эле биз оорукчан болуп эле эрте жашыбыздан оорукчан болуп. Мына сиздин досторуңуз, сизди көргөн туугандар эмне деп айтып атат сизге? Азыр эми мындай көргөндөр, мурда көрүп жүрүп көргөндөр эми көрбөй ортодон көрбөй калып көргөндөр, "Ой, жакшынакай болуп калыптырсың" деп атышат. Себеби мен да көрүп турам да, урматтуу туугандар, мен да көрүп турам теринин өзгөргөнүн. Көрдүңүздөрбү? Жакшы болуш үчүн мен айтам да, 6 айдан 2 жылга чейин деп айтам да. 6 айдан Берден бери өзгөрдү да, өзгөрдү. 6 айдан 2 жылга чейин менин методум менен жашайсыз. Мен келген адамдардын колуна 3 барак кагаз берем, мен сизге барак кагаз берем. Мына ошол барак менен 6 айдан 2 жылга чейин жашайсыз. Сиз оору дегенди унутасыз. Дагы да болсо мен сизге эрк каалайм. Азамат, ушундай эрк менен дагы өзүңүздүн ден соолугуңузду күчөй неме кыла бериңиз, жакшырта бериңиз, ден соолукту чыңдай бериңиз. Мен сизге эрк каалайм, урматтуу мекендештер, ар бириңиздерге сабырдуулук, эрк каалайм. Дарылоону 1 жылда 2 жолуну токтотпоңуздар.